Бишкектин мурдагы вице-мэри Уланбек Азыгалиевге карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча кылмыш иши козголду деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Ал вице-мэр кызматын аркалап турган маалда Уланбек Азыгалиев жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү кызмат абалынан пайдаланышып, жеке курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө элиталык көп кабаттуу турак жайларды куруу үчүн муниципалдык жер тилкелерди мыйзамсыз беришкени аныкталды. Мындан тышкары ал мыйзамсыз жол менен Бишкек шаарынан жана Ысык Көл облусунан 7 жер тилке, 11 кызматтык жай, 4 турак жай, 11 батир жана 10 унаа токтотуучу жай, Ысык Көл облусунан 2 коттедж жана 5 кымбат баалуу унаа алып, жакын туугандарына каттаткан. Уланбек Азыгалиевдин жана жакын туугандарынын байлыгы 100 миллион сомдон ашык акчага бааланды. Учурда мыйзамсыз алынган мүлктөрдүн бардык тизмесин аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, Уланбек Азыгалиев Бишкек шаарынын вице-мэри кызматынан 2020 жылдын декабрында мурдагы Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевдин буйругу менен бошотулган. 15-июнга караган суткада Кыргызстанда коронавирус дагы 514 кишиден аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 234, Ош шаарында 110, Чүй облусунда 80, Ош облусунда 34, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 14, Жалал Абад облусунда 13, Баткен облусунда 17 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй жана Ысык Көл облустарында бирден бейтап каза болду. 2020 жылдын март айынан бери 11343 киши вируска чалдыгып, 1905 бейтап көз жумду. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев 15-июндагы брифингде Кыргызстанда COVID-19 3-чү толкунунун башталышы байкалып жаткандыгын айтты. Рахматуллаев коронавирустун 1-чи толкуну 2020 жылдын март айында, ал эми 2-чи толкун былтыр октябрь-ноябрь айларында байкалганын маалымдады. Биз 3-чү толкунга даярданып жатабыз. Бүгүнкү күндө 35 ооруканага 3000ден ашуун орун даярдап, дагы 1,5 миң орунду запаска кармап турабыз. Кызыл зоналарда иштегендер үчүн кадрдык резерв даярдалды, дейт Рахматуллаев. Анын айтымында 2021 жылдын март-апрель айларындагы акыркы байкоолорго ылайык Кыргызстанда COVID-19дун 4 түрү бар. Алар Британиялык, Түштүк Африка жана Индия штамдары, ошондой эле Россиялык штамм. Учурда Бишкек жана Ош шаарларында вирус жугузгандардын саны кескин өстү. Жарандардын жана Кыргыз Республикасына эс алууга келген туристтердин коопсуздугун камсыздоо максатында Чүй облусунун ички иштер органдарында 700дөн ашуун кызматкерлер иш алып барышат. Учурда Чүй облусу боюнча 35ден ашуун эс алуу жайлары конокторду кабыл алышууда. Жерлерде, ошондой эле эс алуучу аймактарда коомдук тартипти жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 7 милициянын көчмө кабылдамасы алдын алуу иштерин алып барышууда, деп кабарлайт Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы.